Ушул нерсеге аралашпай эле коеюн дедим эле, мажбур кылып атасыңар да мени же, вот реально. Мажбур болуп эле аралашып атам. Ушу саясатты жийиштирип койдум эле бир жылдан беричи. Уже мажбур кирип атам да кайра, сүйлөгөнгө кирип атам да ушул жергечи. Кагылайындар. Бул эки достун ортосунда бир шайтан аралады, эмне болду анын бир гана Кудайым билет. Кудайым билет жана экөө билет. Жарымың Ташиев, жарымың Жапаров деп бөлүнүп алып баштадыңар го силер атаканы, Мынтип ар кайсыны сүйлөй бербесиңер, блогер болмуштар, мынтип бербегиле. Билесиңер, элдин каны төгүлүп кетишине. Тем более бул тема, экөөсүнүн темасы Кыргыздын эң больной нерсеси болуп атат. Түндүктөн, түштүктөн, түшүнүп атасыңарбы? Койгула, антпегиле. Кандай эмне балекеттер күндөрдү көрүп келдик. Жөнгүлө закон четсин. Президенттик шайлоо келсе, шайлагыңар келбейби Садыр Жапаровду? Шайлабай койгула. Ташиевди шайлагыңар келеби? Ошону алып келип койгула. Зачем момтип элди козутуп, мындай бир бала чаканын келечегин ойлойбузбу биз айланайын? Ушинтип эле бири-бирибиздин көчүгүбүз чукулап жүрө берсе, каякта бизде өнүгүү болот? Кичине мындай ойлонсоңорчу, блогер болмуштар азыр бардыгы ушу экранды тиктейт, соцсетти бардыгы тиктейт. Жөнгүлө, козутпагыла. Жарандык согуш чыгарып бересиңер, ушинтип былжырап олтуруп силер. Кыскыла ушул жериңер, жөн отургула, закон, мыйзам четсин, сот четсин. Адилетсиз болобу, анан сүйлөгүлө. Бир нерсени билбейсиңер, анан жөн эле опуртуп сүйлөй бересиңерби? Хайп кылам же өзүмдүн ушу эмемди өнүктүрөм деп, каналымды өнүктүрөм. Болбойт мында, Кыскыла ушул жериңерди. Ашыкча сүйлөштүн вообще кереги жок, токтоткула мындайыңарды. Камши Кыдыршаевичти да жакшы көрөм. Колдоймун. Садыр Нуркожоевичти да колдоймун. Лично менин колдоома эч кимиңер каршы чыга албайсыңар. Мен могул жерде көрүп турам, ошо именно ошо блогерлер келип жазып атат да. Сен аралашпа, сен мындайсың, сен андайсың, сен бөлүнбө, провокация кылба. Блогер болсоң башка тармагыңды, Кыргызстанды макта, өнүгүүлөрдү эмнеге айтпайсыңар, блогерлер? Кандай достуктар ачылып атат Кыргызстанга? Ошолорду эмнеге айтпайсыңар? Эмне үчүн силер Ташиев менен Садыр Жапаровдун ортосундагы саясатты гана талдашыңар керек? Эл түшүнгөн эл колдоп атат менин оюмдучу, менин пикиримди. Андыктан эми глубже кирбей эле коеюн. Глубже кирип кете турган болсом эгер азыр чындыгында бир нерсеге айланат да могу нерсечи. Ушул ойлор, ушул сөздөр глубже кирбей эле токтоткула дедимби блогерлерди. Токтотуп өзүңөрдүн башка жумушуңарды жасагыла. Кудай таалам дүйнөдө башка тарта турган, башка сүйлөй турган темаларды аябай кылып көп берип койгон. Силер жөн эле отургула. Сот, закон, мыйзам өзү чечип талдап алат. Силердин вообще керегиңер жок. Анан сен кимсиң, кайдан чыккан жекчансың дегендерге мен айтып коеюн. Урматтуу туугандар, мен ошо Кыргыздын эле карапайым жигитимин. Кыргызга күйө турган, кыргызымды жакшы көрө турган, элимди жакшы көрө турган жигитмин. Мен өзүмдү көп тааныбайт. Мен сөзүмдү көп тааныйт. Ошондуктан, пожалуйста, баягы видеонун астына түшүп алыпчы, оюңа келгенди оттоп, мурдуңа келгенди жыттап жаза бербегиле, макулбу? Эр болсоңор эгер, ошо никнеймиңерди, Инстаграмдагы атыңарды, өзүңдүн ат фамилияңды коюп туруп, сүрөтүңдү коюп, ош элим айтмакчы капатаңды кой дагы, конкретный могул жерге. Анан кийин комментарий жазгын. Какой-то левый аккаунт ачып алып, батыр боло бербегиле. Макулбу? Мен силерден өлүп кетсе коркпойм, уктуңарбы?
блогерлер. Так что Сен Ташиевтің заказысын деп атат. Сені Ташиев заказ қылған. Мені не үшін ал заказ қылады? Мен ал кишини таныбаймын. Биринчиден. А мен өзім Москва жергесінде иштеп жүрген обычный эле бир мигрант баламын. Мигрант жигитмин. Семьямды багайын деп бир жашоого болгон аракетте жүргөн бир жигитмин. Мени каяктан Ташиев заказ кылат, айтсаңар? Мында оюңарга келген эле оттоп жаза бербегилечи айланайын эй. Түшүнүп турам, Ташиевти көбүрөөң жаман көрүп атасың. Сот залына кирип олтурганда журналисттердин бер жакта провокационный кылып берип аткан суроолору түшүнүп атасыңарбы? Мына бүгүн берди го, мына уккула. Артын шуурап сиз айтып атпайсызбы буну? Элге чыгарсам эмне болот, кандай болот деп. Эмне кылышат деп. Ошол Ташиевдин убагында камалган журналисттер, активисттер жана башка ошол сыяктуу адамдардын айткан сөзүнө караганда Ташиевдики экесе олуттуу, экесе күчтүү айтылыптыр. Бул ал үчүн жоопкерчиликке Эми муну карасаңар, эми сотко чейин жеткенде, сот ишин териштирип баштаганда болушунча давить этип атат. Бул деген жаш бала, 7 жаштагы балага дагы уже түшүнүктүү эле болуп калды го бул жагычы. Туурабы? Мен Ташиевти, Садыр Нуркожоевичти колдой берем, и дальше колдойм. Силер бул досту Ташиевти алып туруп, андан кийин силер билесиңерби? Ачык эле сөз. Президентке өтөсүңөр. Бирөөң Баткен окуясы болуп атканда, бирөөң басып бардыңбы чегарага? Мен өзүм Баткенден болом. Бирөөң бардыңбы ошо чегарага? Ташиевтен башка. Ошол жерге автомат, кадимкидей ок чыгарып өлтүрө турган, адамды өлтүрүп турган оружиянын астына башын сайып барды го Ташиев. Ынтымак менен ошо чегарабыз чечилип, азыр эл тынч жашап атат. Баткен элим жашап атат азыр. Например, да? Мен эмнеге колдобой коюшум керек? Бул ушунча жумуш кылгандан кийин мен бул кишини эмнеге мен колдобой коюшум керек? Колдойм да. Элди жөн эле бөлүп жарып атасыңар. Мындайча суроолорду бербегиле, андай кылбагыла. 75 киши, 72 киши кат. Аны пусть сот өзү чечип алат. Медиа тармагыны өнүктүрүп алыш үчүн өлүп талып барып жабышып ататтар да. Мындай ачык эле сөз да. Андай менен сен интернет тармагың, сен интернет желең өнүгүп кетпейт. Ташиев анткени элдин кишиси. Ташиевти, Садыр Нуркожоевичти дагы бир жолу эскертем, эл алып келген. Ташиевти, Садыр Нуркожоевичти эл гана кетире алат.